10-декабрга карата Кыргызстанда 53 адам COVID-19 вирусун жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталып, 2 бейтап каза болду. Жаңы жуктургандардын көбү Бишкек шаарында катталган. Ал эми Ош шаарында, Нарын, Талас облустарында жуктургандар катталган жок. Ушуну менен былтыр марттан бери бул ооруну жуктуруп алгандар 183.863 адамга жетти. Алардын 2766сы каза болду. Өлкөдө COVID-19 инфекциясына каршы 6 түрдүү вакцина акысыз сайылууда. 10-декабрга карата 2 миллиондон ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 930 миңден ашууну экинчи дозасын, калганы биринчи дозасын сайдырышкан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10-декабрда адам укугун коргоо эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчы инсандын негизги укуктары, эркиндигин коргоонун негизги принциптери жазылган адам укуктарынын жалпы декларациясы мамлекеттин демократиялык негиздерин бекемдөөдө чечүүчү роль ойной тургандыгын белгилеген. Президент динине, жынысына, улутуна, тилине жана саясий көз караштарына карабай, ар бир кыргызстандыктын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу жана коргоо Конституция менен кепилденгендигин айткан. Мындай укуктук мамлекет өнүктүрүү Кыргызстандын бардык бийлик бутактарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпы максаты экендигин кошумчалаган. Президент жарандардын укуктарын жана эркиндигин сактоо аркылуу гана абалды жакшы жагына өзгөртө алабыз деп белгилеген. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаары менен Чүй облусунда синтетикалык маңзат таратуу менен алектенген кылмыштуу топ аныкталгандыгын билдирди. Маалыматка ылайык, бул ишке негизинен балдар аралашкан жана алардын кураторлору чет өлкөлүк жарандар болгон. УКМК тараткан маалыматта балдар чет өлкөлүк кураторлордун тапшырмасы менен аз өлчөмдөгү наркотикти коомдук жайларга, парктарга катып кетип жүрүшкөн. Маңзатты сатып алган жарандар акчаны алдын ала электрондук капчык, банк аркылуу төлөгөн деп айтылат. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө иштери улантылууда. Атайы кызмат мыйзамсыз маңзат соодасына аралашкан чет өлкөлүк жарандарга байланыштуу ошол мамлекеттердин тиешелүү органдарына акча иликтөө иштерин чогуу жүргүзүү тууралуу кайрылгандыгын билдирген.